Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин жомогубуз өтө кызыктуу. Маугли. Бул укмуштуу окуя илгери Индияда болгон экен. Кичинекей бир бала джунгли токойунда жоголуп кетип, карышкырлар жашаган үңкүргө туш келет. Карышкырлар баланы жакшы көрүшүп, үйүргө кошуп, бөлтүрүктөр менен бирге тарбиялоону чечишет. Ошол маалда бадалдын арасынан Шерхан аттуу аксак жолборс чыга калып, баланын өзүнүн олжосу катары ойлоп артынан түшүп алат. «Адамдын баласын мага бергиле!» деп ырылдайт Шерхан. Карышкырлар кичине балага жамандык кылууга жол беришпейт, жолборс курулай кетет. Баланын атын Маугли деп коюшат. Джунгли тили боюнча бул кичинекей бака дегенди билдирет. Жылдар өтүп, Маугли үйүрдө жүрүп эр жетип чоңоет. Карышкырлар аны джунгли мыйзамдарына үйрөтүшөт. «Биз сени менен каныбыз бир», дешет алар. Балу аю жана кабылан Багира Мауглини аң улоону чеберчилигине үйрөтүшөт. Пил Хатхи менен бирге сууга сүзгөндү жана балык улоону үйрөнөт. Бир күнү куу маймылдар Мауглинин дарактардын башында лианаларда секирип жүргөнүн көрүп алышат. Алар аны кармап алышып, «Сен биздин ханыбыз болосуң!» деп кыйкырган бойдон джунглинин түпкүрүндөгү байыркы шаардын урандыларына алып кетишет. Бактыга жараша муну Балу көрүп калып, питон Кааны жардамга чакырат. Маймылдардын питондон башка коркунучтуу душманы жок эле. Кааны көрө калып, алар Мауглини кое беришет да, кыйкырышып, туш тарапка качып кетишет. Маугли байыркы шаарды кыдырып карап жүрүп, биринчи жолу адам жашаган үйдү көрөт. Бөлмөлөрдүн биринен байлыкка толгон сандыкка урунат. Ал колун эми эле сунганда, алдынан килейген кобра сөйлөп чыгат. «Мен бул байлыктардын сакчысымын», деп сүрдүү кышылдайт. «Сен такыр эле сокур турбайсыңбы?» деп Маугли каткырып күлүп, карыган кобраны кубалап жиберет. Сандыктын ичинен оор канжар таап алат. «Бул муздак от», деп түшүндүрөт акылдуу Каа. «Сен муну катып ал. Шерхан өзүнүн алдырган олжосун унуткан жок экенин эсиңден чыгарба», дейт. Ушул учурда карышкырлар үйүрүндө жаман окуя болот. Үйүр башчысы Акела аң улоодо биринчи жолу жаңылып калат. Үйүр башка башчы тандоону чечет. Ушул учурда да аксак Шерхан өзүнүн кара өзгөйлүгүн көрсөтөт. «Мен силердин башчыңар болом. Биз жаңы жерлерди басып алабыз да, ачкачылык деген эмне экенин унутабыз. Бирок анын ордуна силер мага мыйзамдуу олжомду, адам баласын бересиңер», дейт. «Кел, табылгаңды ал», деген Мауглинин үнү угулат. «Кел мага, жол аксак мышык, мен сени териңди сыйрыйм», деп Маугли муздак отту колуна алып коркпостон жолборско шелтейт. Коркок Шерхан мындай каршылыкка көнгөн эмес. Жолборс арсайган азууларын кайраса да, Маугли аны жеңди. Куйругунан кармап алып, «Мындан кийин үйүр башчысы менмин», деп жарыялайт. Бирок Маугли үйүрдү көпкө башкарган жок. Бир күнү аң улоо учурунда тынч, тунук булак агып турган бейтааныш жерге туш келет. Кокустан ал мукамдуу ыр угуп калат. Маугли бутактардын арасынан караса, кумган менен суу көтөргөн сулуу кызды көрүп алат. Алар бир көрүп эле бири-бирин сүйүп калышат. Кыз Мауглини өзү менен бирге айылына ээрчитип кетет. Адамдардын арасында алар бактылуу жашап калышат. Ушундай балдар, жактыбы?